Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Эфирде биринчи радионун күндүн темасы программасы. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Бакыт Ашрахманов. Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында каржылык кредиттик мекемелер ишкерлерди жеткиликтүү насыя менен камсыз кылуу аркылуу колдоого алып жатат. Деги эле аймактарда коомдук экономикалык абалды жакшыртууга, ишканаларды өнүктүрүү менен жаңы жумушчу орундарын түзүүгө мына ушул багытта мүмкүнчүлүктөр берилүүдө. Жакында эле өкмөт башчы жыйын өткөрүп, алдыдагы милдет максаттарды кредиттик мекемелердин өкүлдөрү жетекчилери менен бирге талкуулады. Биз бул багытта кененирээк сөз кылабыз. Уктурууга Кепилдик фонду ачык акционердик коомунун төрагасынын орун басары Кожобаев Азамат Туратбекович, РСК банк ачык акционердик коомунун аймактык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Жолчубек Батырбеков жана Айыл банк ачык акционердик коомунун насыялоо башкармалыгынын жетекчиси Касымбек уулу Кубанычбек катышат. Саламатсыздарбы? Мына бүгүнкү күндө баардыгыбызга эле белгилүү болгондой, аймактарды өнүктүрүү багытында баардык тармакта иш жүрүп жатат. Биз ушул багытта кененирээк маалымат алганга аракет кылсак, мына кечээ жакында өкмөт башчы жыйын өткөрдү деп атабыз. Буга чейин өкмөт тарабынан дагы, мамлекет тарабынан дагы ушу аймактарда кичи ишканаларды ачуу, өндүрүштү жандандыруу же болбосо ушул жумуш орундары менен камсыз кылуу багытында ишкерлерди колдоо колго алынып келген да. Анан мына ушул колдоонун бири катары биз ушул кепилдик фондун айтсак болот. Анан буга чейинки иштер тууралуу кандай аракеттер болду? Ушул жыйынга чейин кандай бир ийгиликтер жаралды? Ушул тууралуу алгач маалымат берип койсоңуз, биз алгачкы сөздү Азамат Туратбекович сизге берсек да. Рахмат. Кепилдик фонд негизги максаты ошо туура айтып кеттиңиз, ошо ишкерлерге колдоо көрсөтүү, ошо кредиттик уюмга же банкка кайрылганда эгерде күрөөсү жетишсиздик болсо, ошондо биз өзүбүздүн кепилдигибизди берип, банк тарабына өзүбүздүн кепилдигибизди беребиз. Ошо керектүү суммадагы, өзү пландаштырылган суммадагы кредитти алганга шарттарды түзүп беребиз. Буга чейин ошол кандай пайдаланып атат ишкерлер ошо сиздердин колдоону? Бүгүнкү күндө айта кетели, мына бизде 11 өнөктөш банкыбыз бар. Ошо 11 өнөктөш банк аркылуу биз өзүбүздүн кепилдиктерди элдерге жеткирип атабыз. Бүгүнкү күндө 880 гарантия берилди. Ошо гарантиялардын көлөмү 1 миллиард 140 миллиондон ашыкча кепилдик бердик. Ушул берилген кепилдиктердин суммасынын аркасында 4 миллиардтай ошо өнөктөш банктар кредитти ошо ишкерлерге беришти. Мындай айтканда, ушул көлөмдөгү кредиттерди биз жеткиликтүү шарттарды түзүп бердик. Анткени алардын ошол көлөмдөгү ала турган өзүнүн күрөөлөрү жок болчу, биз өзүбүздүн кепилдиктерди коюп бердик. Ушул кепилдердин аркасынан биз эсептеп көрсөк 1600 жаңы орун түзүлүп атыптыр. 7590дон ашыкча иштеп аткан иш ордуларды биз кубаттап бердик. Мындан тышкары да айта кетели, биздин дагы бир экспорттук жана импорттун ордун алуу боюнча дагы бир жакшы показательдерибиз бар. Ошол направление боюнча ушул багытта биз 57 долбоорду кубаттап бериптирбиз. Жалпы 202 миллион сомдук экспорттук багыттагы кредиттерди жеткиликтүү кылып бердик. Аймактарды өнүктүрүү жылы деп атпайбызбы? Анан аймактарда кайсыл багытка көбүрөөк жумшалып атат, кайсыл багыт көбүрөөк насыяланып атат да? Анткени ошол жеринде жумуш орундарын түзүү, жеринде өндүрүштү жандандыруу же болбосо кайра иштетүү багыты бүгүнкү күндө өтө маанилүү болуп атпайбы? Туура, эгерде экономикалык секторлорду карап чыксак, бүгүнкү күндө эң көп бизден кепилдикти талап кылган бул айыл чарба сектору, андан кийин өндүрүш, кайра иштетүү жана туризм. Жалпы ушул
мен айтып кеткен 4 тармагы бул бизде деген артыкчылык секторлор баягы белгиленип кеткен экономикалык секторда. Булардын жалпы көлөмү 64%ды түзүп атат. Жалпы берилген кепилдиктердин суммасынан. Калган секторлорубуз бул мындай айтканда торговля, транспорт жана баягы курулуш боюнча алып атышат. Булардыкы ошол калган 36%ды түзүп атат. Эгер айтып кетсек, ушул банктар аркылуу берилип аткан насыялардын эң көп көлөмү бул бүгүнкү күндө 46%ды Айлбанк түзүп атат, 12%ды РСК банк түзүп атат. Жалпы бул эки мамлекеттик банк аркылуу биз 58% берилген гарантияларды ошо эки банк аркылуу берип атабыз. Калган 42%ды ошо калган биздин өнөктөш банктар берилип атат. Жалпы айтып кетсем, бизде ушул 11 өнөктөш банктардын жалпы 230 аймактык филиалдары бар экен. Банк системасынын жалпы карап кетсек, 330 филиалы бар. Ошо мындай айтканда, бизде өнөктөш банктардын көпчүлүгү азыр биз менен иштеп атат. Алардын 70%дык общий жалпы кредиттик портфелди караганда, өлкөнүн кредиттик портфелин 70% ушу 11 өнөктөш банкка туура келет экен. Рахмат, урматтуу радио каармандар, сиздер күндүн темасы программасын угуп жатасыздар. Биз бүгүн каржылык кредиттик мекемелер аймактардагы ишкерлерди кандай колдоп жатат, бул боюнча мамлекеттик деңгээлде кандай иштер жүрүп жатат, ушул багытта маалымат алып жатабыз. Биздин студиянын телефондору 39 21 90 39 19 33. Андан сырткары Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан түз көрүп, угуп, суроолор болсо калтырыңыздар, маегибизди уланта берели. Жолчубек Соорбекович, мына мамлекеттик үлүшкө катыштыгы бар каржылык кредиттик мекемелердин алдында мындай бир коммерциялык банктарга караганда милдет, максат, мындай бир топ мындай жоопкерчиликтүү десек болот да. Анан сиз ушул РСК банк ачык акционердик коомунун аймактык өнүктүрүү башкармалыгын жетектеп жаткандан кийин ушу аймактардагы каржылык маселелер кандай чечилип атат, насыялоо кандай ишке ашып атат, сизде маалыматтар бар да, бөлүшсөңүз да биз менен. Рахмат. Бүгүнкү күндө кыскача РСК банк тууралуу айтып берип коеюн. Эмне менен иш алып барып атканыбызды, президенттин жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү жана санариптештүү жыл болуп атпайбы? Ошого жараша РСК банкта чоң иштер аткарылып атат. Бүгүнкү күндө РСК банк 139 51 филиалы менен 51 филиалда иш алып барып атат. Ошондой эле дополнительный офис деп коебуз 88. Ага сберкасса, выездной кассаларыбыз кирет да. Ошо менен бардыгы бириккенде 139 региондо 139 жерде биз кардарларды тейлеп, жеткиликтүү деңгээлде тейлеп иш алып барып атабыз. Андан тышкары дагы операционный денебиз 4,5-да бүтүп калып атат рабочий күнүбүзчү. Андан кийин биз өзүбүздүн филиалдарда 15 филиалыбызда саат 8ге чейин тейлей турган кардарларды тейлей турган борборлорду ачканбыз. Аймактарда областной центрларыбыз да бар, борборлорубуз да, райондо чоң райондо шаарларыбыз да бар. Чтоб кардарларыбызга ыңгайлуу шарттар түзүп берет, өкмөткө төлөмдөрдү өз убагында төлөбүз. 7 күн тең иштейбиз. Дем алыш күндөрү дагычы. Андан тышкары бүгүнкү күндө дагы 235 банкомат менен тейлеп атабыз. Кешин аппараттан 69, пост терминалдан 1056 пост терминал жана санариптештүүгө жылдан жылга кошуп көбөйтүп атабыз да. Анан биргеликте дагы биз Кыргыз почтасы менен биргеликте 2018 жылдан баштап долбоор түзүп, алыста жайгашкан аймактарга пенсияларды таркатып атабыз. Бүгүнкү күндө 190 пост терминал аркылуу 532 айылды тейлеп атабыз. Бул проект буйруза дагы өзүнүн жемишин берип атат. Дагы биз быйылкы планга кеңейтебиз. Дагы 100 пост терминал коюп, айылдагы эң отдалённо, алыска жайгашкан аймактарды, айылдарды тейлейбиз деген ниет менен иш алып барып атабыз. Экинчи дагы 2000 айыл. Кудай буйрса жакшы иштер. Анан кийин да жакында эле биздин башкармалыктан
жетектүүбүздүн негизинде дагы кыргыз инкассация бар биздечи, кыргыз инкассация улуттук банкасында. Ошо менен дагы пилотный проект кылып биз Ош областында Өзгөн району менен Каракулжа районунда бул жерге дагы акчаны баягы алыста жайгашкан эмелер борбор райондун борборуна келбей биз машина менен биргеликте жеткизип кыргыз инкассацияны ошол жерде айыл өкмөттөрдү уюштуруп офистердичи ошол жерден сразу таркатып атабыз. Бул дагы жемиштүү уже акырындап иш жүрүп атат. Экинчи кече эле чечим кабыл алдык. Нарын областында Атбаш районуна дагы бардык ушундай точно ушундай эле пилотный проектиге киргиздик да. Баягы алыстагыларга акчаны жеткизип пенсия пособияны жана зарплата алган биздин бюджеттик организацияда бар да, ошолордун бардыгына убагында өз учурунда ошол жерден убара болбой 80-150 километр деген айылдар бар райондук борбордон алыс. Ошондуктан ошолорго ошол жерге алып барып берип аткан бул ойлойм бул финансовый доступчу банктын бардык эмеси аймактарга жеткиликтүү болуп атат деп. Ал эми сиз айткандай андан тышкарыда 2018 жылы декабрь айында биз мобильный банкинг дегенди киргиздик. Кыргызстан боюнча радиомуздарда бардык жакта маалыматтар болуп атат. Ал жерде болсо 200дөн ашык төлөмдөрдү, услугаларды мындай айтканда сиз үйдө эле отуруп төлөй берсеңиз болот. Светиңизге, газыңызга, телефонуңузга, башка жана счеттон счетко которсоңуз аябай ыңгайлуу да. Бул сөзсүз банкка келип иш алып барбаш керек. Ошол үйүңүздөн эле ошондой операцияларды жасаңыз болот да. Мобильный банкти киргизгенбиз. Адан тышкары кредит боюнча айтып берейин эми РСКда. Бүгүнкү күндө бизде азыр РСК банкта льготный кредиттер каралып атат. Жеңилдетилген кредиттер. Аймак келишим өнүгүү деген. Мисалы, 6 айдын эмеси менен 6 айдын ичинде 1431 адамга кредит берилди, мисалы, насыя берилди. Анын ичинен 69 кредити бул шаарларга берилди да 70 миллион сом берилди. Ал эми 1362 кредит болсо регионго берилди. Байкап атасыздар цифрлардан, бул региондорго 615 миллион берилип атат аймактарга. Себеби азыркы күндө бизде аймактарга көп көңүл бурулат. Мурда цифра тескерисинен болчу, шаарларда көп берилчү, азыр региондорго акчаларды направлять этип атабыз да. Анан ар бир эмеси боюнча айтып бер десеңиз, кыскача айтып берейин. Мына аймак деген продукт бул айыл чарбасына берилген продукт. Бизде билесиз айыл чарбасы Тоолуу район болгондо бардыгы айыл чарба менен. Бул 100 миңден 1 миллион сомго чейин берилет. Валютасы сом менен. Бүгүнкү күндө 877 кредит берилди, 308 миллион сомго берилди да бүгүнкү күндө. Бул адан тышкары чакан жана орто бизнести жүргүзгөн адамдарга да берилип атат, ошо региондордо дагы. Жолчубек Сооронбекович, кайсыл багытка көбүрөөк жумшалып атат? Мисалы, аймактарда эмнеге кызыгып атышат, мисалы, кайсыл багытка алып атат? Аймактарда бизди мамлекет тарабынан дагы сиз билесиз, уже 7-чи жылы каржыланып келип атат. Өкмөт берип атат. Бизге бөлүнгөн сумма бул айыл чарба кредити, ФСК деп коет, айыл чарба каржылоо жети деп берип атасыз. Мына бизге бөлүнгөн 1,5 миллиард бөлүнгөн өкмөттөн. Ошону 10%-тан 6%-га чейин бүгүнкү күндө биз РСК банк 1 миллиард 220 миллион сом берип койду. Ар жакта 201 эле калды да. Эң мындай керектүү кардарлардын эмесине ушул айыл чарба кредити ыңгайлуу болуп атат да. Жеңилдетилген жана айыл чарбасын каржылоо долбоор алкагында, ушул көбүрөөк алынып атат. Февралдан баштайбыз, ошо менен мына бүгүнкү күндө аяктап атабыз. Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Нардан чыгып жатам, атым Кубаныч. Мен РСК банктын кызматкерине бир суроом бар эле да. Жана банкоматтан пенсияны алганда, пособияны, айлыктарды алганда, банкоматтан алганда комиссиясы алынбайт да, туурабы? Өзүнүн бул РСК банкоматы да. РСКнын банкоматы жок жерден, мисалы, алып калса комиссия каралып, ал жерден акча, пенсия, пособия, айлыктар кем калып атат да. Муну жарандарга туура түшүндүрүп кетсеңиз. Себеби рахмат Кубаныч мырза, биз тема бүгүн такыр башка, өзүңүз жакшы эле угуп турасыз, дайыма биздин программаны угасыз.
аймактарда ишкерлерди, ошо дыйкан фермерлерди колдоо иретинде берилип аткан каржылык финансылык колдоо жөнүндө сөз болуп жатат. Анан кайсыл багытта кантип колдонсо болот, кантип алса болот, кандай жеңилдиктер бар? Ушул маселелерге байланышкан суроолорду бергенге аракет кылыңыздар. 39 21 90 39 19 33 телефондору аркылуу. Албетте эми сиз атайын суроо берип калгандан кийин Жолчубек Сорбековичтен жооп алып коелу, э? Туура, аксакал туура айтып атат, пенсионерлерибиз. Мындай да, биз бардык пенсионерлерге эме бергенде, карточканы таркатканда эки карт берип атабыз да. Бекер берилет и бизде ал пенсионерлерге бардыгы бекер болот. Аны биз соцфонд менен өзүбүз эсептешип алабыз. Анан башка банкоматка, башка банктардын банкоматына салганда, алардын өзүнүн внутренний банкаралык эмелери бар да, келишимдери. Ошонун негизинде кичинекей пайызын айта албайм, канча пайыз калат да, бирок ошондой сиз айткандай кармалат. Ошондуктан биз азыр жаңы төмөндө айтып кетпедим, айлы жерлерге жеткизип атабыз. Өстүн банкоматтарды жылдан саналык териштүү жылына карата дагы чоңойтуп атабыз. Ар кайсы жерлерге коюп атабыз. Банкомат деген бул 24 саат тейлеп берет, күнү түнү. Ошондуктан колуңуздан келишинче ошол банкоматтан, өзүнүн банкоматтан алганга эле аракет кылыңыз. Рахмат. Кубанычбек Касымбекович, мына ошол өкмөт башчы өткөргөн жыйында ошол каржы кредиттик уюмдарга, анын ичинен Айыл банкка ошол аймактарда айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайын насыялоо ишин күчтөндүрүү, муну өнүктүрүү багытында тапшырма дагы болду да өкмөт башчыдан. Анан Айыл банк бул боюнча кандай аракеттерди көрүп атат? Саламатсыздарбы? Биринчиден айтып кетчү нерсе, айыл чарба багытын эң көп каржылаган банктардын бири Айыл банк болуп эсептелинет. 2-июль 96-жыл ачылганбыз. 2-июлда биздин банк 23 жашка толду. Бардык кесиптештеримди ошол майрам менен куттуктап кетким келет. Анан бүгүнкү күндө кредиттик куржунубуз банк боюнча айтып кетсек 21 миллиардтан ашып кетти. 21 миллиард 500 миллион сомго жетти. 73 миңге жакын кардар кредит алып иштеп атат бүгүнкү күндө. Эгерде айтып кетсек, айыл чарба каржылоо долбоору көбүн эсе Айыл банк аркылуу жүргүзүлүп келип атат бүгүнкү күндө. Берилген суммабыз 1 миллиард 400 миллион кредит берилди именно айыл чарбасына. 2401 киши алды 1-июль 2019 жылга карата. Дагы айтып кетчү нерсе, өзүбүздүн бир программаларыбыз бар. Кумтөр оперейтинг компания менен чакан кредит Кумтөр деген проектибиз бар. Аны менен 50 миң сомго чейин аймактагы биздин жарандар ала алат. 10% арзан пайыз менен алынып атат. Эгерде коммерциялык банктарда карасак, 20-18%тан жогору болсо 36%га чейин микрокредиттик компаниялар Айыл банк аркылуу 10%, бир жылдык пайызы 10% менен алса болот. Андан тышкары дагы бир жаңы продукт чыкты, Чакан Айыл банк деп. А жерде 50 миң эмес, 100 миң сомго чейин каралган. Ал дагы 10% менен берилет. Именно аймакта жашаган, айылда жашаган жарандарыбыз алса болот да. Ушу алып аткан насыяларды, кредиттерди ошол жарандар эмнеге пайдаланып атат? Кайсы бир деңгээлде турмуш тиричилигин оңдоп алып атабы, же бир чакан бир ишкана ачып атабы деген анализ талдоону ким жүргүзөт? Мисалы, сиздер ошол кайтарымы болуп атканда мындай бир кызыгуу болобу, максаттуу пайдаланылсын деген багыттачы? Сөзсүз түрдө биз кредитти бергенден кийин бир айдын ичинде, мисалы үчүн айыл чарба долбоору боюнча насыяларды бергенде бир айдын ичинде кардарыбыз келип отчет берип кетет. Алынган акчаны каяка жумшады. Бир айдан кийин отчетту алып туруп, 3 айдын ичинде биз барып текшеребиз. Туура багытка жумшалдыбы, мал алындыбы, же жер айдалдыбы, анын баарын биздин банктын адистери сөзсүз түрдө барып ар бир кардарды текшерип кетет. 3 ай, бир жылда кеминде бир 2 жолу кезигишебиз да, кардар мененчи, ар бир жылы толук көзөмөлдөө болот. Анан башында менин өзүмдүн тажрыйбамды айтып кетсем, башында 2000 жылдары кредит алганда кардарларыбыз 100 миң сом алса, бир 5 миң сом, 10 миң сом коротуп койчу. Майда чүйдөгө жумшап. Менин өзүмдүн тажрыйбамда бир кардарым бар эле, ошо 5 миң сом, 10 миң сом коротуп койду. Экинчи жолу 200 миң алды. Анда болгону бир токко чалыптыр. Калганын бүт максатына жумшады. Өзү түшүндү, малды алды, кредитти насыяны төгүп берди толугу менен. Андан кийин түшкөн пайдага өзүнүн
үйүн оңдоп алды, балдарын окутту, ошондой багыттар болуп атат. Азыр эми финансылык сабаттуулугу кардарларыбыздыкы жогорку деңгээлде десем жаңылышпайм. Мурдага салыштырмалуу, да, 2000 жылдарга, 90 жылдарга салыштырмалуу көп маселелер болгон, жумушту жаңы баштап келип атканда. Жана кайра иштетүү же болбосо бир өндүрүш жана башкаларды ачып, анан жанагы мамлекеттик колдоо иретинде кепилдик фонду аркылуу сиздер менен кызматташкан ишкерлер болуп атабы? Алардын ишинин жүрүшү кандай болуп атат? Мисалы, эки банкка тең ушундай суроо. Сөзсүз түрдө болуп атат. Каржылык фонд аркылуу биз бүгүнкү күндө 198 кубаттоо алдык. Гарантия деп коет. 198 миллион сом кепилдик фонд аркылуу 198 миллион сомго кепилдик алдык. Өзүңүздөр жакшы билгендей, аймактарда көрөө камсыздыгы төмөн баланат. Да, төмөн баланат. Ошон үчүн бизге абдан чоң жардам болуп атат, салым болуп атат. Каржылык фонд аркылуу, гарантийный фонд аркылуу. Бүгүнкү күндө айтып кетсек, 2016 жылдан бери иштешип атабыз гарантиялык фонд менен. Айтып кеткенде ошо 198 миллион сом гарантия алынды. Мына эми кепилдик фонд ортого түшүш үчүн сөзсүз бир чоңураак иш башталыш керек да. Мисалы, Азамат Туратбекович, анан ошондой иштер болуп атабы? Мисалы, сиздер аркылуу колдоого алынып, анан жеринде бир жумуш орундарын түзүп, же болбосо бир пайдалуу, ошол аймакка, районго пайдалуу болгон бир ишканалар ачылып атабы? Сөзсүз түрдө ачылып атат. Биз мына банктар менен келишим түзүп атканда эң башында айтканбыз. Биз деген ушул айылдынбы, аймактынбы инфраструктурасына өзүнүн салымын кошо турган долбоорлордо биз кызыктарбыз. Экинчиден, жаңы иш орунду ачып аткан ишканаларга биз кызыктарбыз. Эң маанилүү, биз приоритеттүү катары белгилеп кеткен бул тармактарды, бул айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, өндүрүш, туризм, текстиль, ушул багыттагы долбоорлорго биз кызыктарбыз деп белгилеп кеткенбиз. Бүгүнкү күндө мен айтып кеткендей, активдүү азыр катышып атышат. Бул жагынан биз да өсүштөрдү көрүп атабыз. Биздин баягы кепилге кайрылып аткан ишканаларды. Ошонун себебинен 1600 жаңы орун түзүлүп атат. Андан тышкары биз дагы өзүбүз кепилдик фонддун ичинде бир райондо бир ишкананы ачуу боюнча программаны иштеп чыкканбыз. Бул программанын негизинде биз ушул ишкерлер жаңы ишкананы ачам деп кайрылгандар, же болбосо ошол иштеп турган ишкананын ичинде жаңы багытты ачабыз деген долбоорлорго биз өзүбүздүн баягы колдоолорду көрсөтөбүз. Биздин колдоолор бул кардарлар кайрылып, эгерде ошол жаңы багытты ачып атканда кандай бир финансылык бир кеңеш керек болсо, ошол эле бизнес планды түзүп атканда, же болбосо ошо банкка кайрылып атканда туура өзүнүн баягы пландарын айтуу боюнча биз кеңештерди берип атабыз. Бүгүнкү күндө ошол бир район, бир ишкана деген эме боюнча, программабыз боюнча жалпы 122 миллион сомдогу долбоорлор каржыланды, кубатталынды. Бул 38 долбоорду биз кубаттап бердик. Бул жаңы ишканалар. Ошо тагыраак белгилеп кетсе болобу? Кандай ишкана ачылды, эмне чыгарып атат? Чын эле ушул мындай элге бир ишенчиликтүү болуш үчүнчү маалымат болобу сиздерде? Бул боюнча мен айтып кетейин, жалпы маалыматты мен берип кете алам. Бул өнөктөш банктарда булар билишет. Айтышат болуш керек анда. Арасында да булардын да клиенттери бар болуш керек. Бул эмени Төө бурчакты кайра иштетүү боюнча Талас областында, унду кайра иштетүү боюнча бул эмеде Московский райондо, ат башыда асыл тукум малды сатып алуу боюнча долбоорлорду кубаттап бердик. Ошол курулуш материалды кайра иштетүү боюнча ошо Жалал Абадта, Өзгөндө кубаттап берип атабыз. Ошол эле балык чарбасында ошо балык чарбаларды биз кубаттап бердик. 2 райондо, бул Жайылда да, Ысык Атада. Жана текстиль боюнча да айта кетели, бул жакшы бир брендибиз бар.
Планета Максимус деген ошо ишканалар, ошого окшош ишканаларды жана бир нече ошол шейный цехтерди мына Чүй областында биз колдоп бердик. Жана дагы айта кетейин, бизде өзгөчө дагы өндүрүштө ушу тракторду кайра бияктан эме чогултуу боюнча да бир жакшы долбоорубуз бар. Ал бардыгына белгилүү Топоз фирмасындагы бренди менен чыгарып атат. Ушул долбоорлорду биз колдоп жатасыздар. Өзүнчө колдоп, каржылап атабыз. Рахмат. 39 21 90 39 19 33 урматтуу радио каармандар, аймактарда ушул кайрылган ишкерлерди, дыйкан фермерлерди каржылык кредиттик колдоо кандай жүрүп жатат? Сиздерде дагы кандай суроолор бар, берсеңиздер болот. Же Facebook'тагы Биринчи радионун баракчасына да калтырыңыздар. Биздин студиянын меймандары Кепилдик фонду ачык акционердик коомунун төрагасынын орун басары Кожобаев Азамат Туратбекович, РСК банк ачык акционердик коомунун аймактык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Батырбеков Жолчубек Соорбекович жана Айыл банк ачык акционердик коомунун насыялоо башкармалыгынын жетекчиси Касымбек уулу Кубанычбек. Дагы бир жолу эсиңиздерге салабыз, 39 21 90 39 19 33 телефондору аркылуу суроолорду бериңиздер. Маегибизди уланта берели. Жолчубек Соорбекович, мына жогоруда Азамат Туратбекович белгилеп кетпедиби, жана кайсыл багытта көбүрөөк каржылоо болуп атат, анан ал эмнеге жумшалып атат? Сиздерде деле ошондой да талдоо, анализ болуп турабы? Ушул иш кандай жүрүп атат? Чын эле максаттуу пайдаланылып атабы? Өкмөт алдыга койгон тапшырманы айрыкча ушу мамлекеттик банктар кандай көзөмөлдөйт болду экен? Туура суроо берип атабыз. Азыр коллегам айткандай, биз дагы ушул тарапта иш алып баратабыз. Мисалы бүгүнкү күндө кепилдик фонду менен кепилдик фонду болгонго чейин биздин кардатыларыбыз күрөөгөлөргө коеюн дегенде жетпей калып эле кыйналып жүрчү. Бул мамлекет тарабынан жакшы проект болду да. Бүгүнкү күндө мынакей жылдан жылга өсүш бар. Цифра түрүндө айтып кетейин, гарантийный фондго былтыр биз 92 миллион кредит, гарантийный фонд аркылуу 92 миллион кредит берсек, быйылкы болсо 154 миллион болуп калды. Бул уже өсүш бар. Кардатыларыбыз баягы өзүнүн ыраазычылыктарын билдирип, ушу менен биргеликте булардын өздөрүнүн ар бир аймакта өзгө өкүлчүлүктөрү бар. Ошолор менен тыгыз байланышта болуп, бизде деле ошо шыяга берилип атат, балык өстүрүүгө, мал чарбазында болуп атат. Бул Азамат айтып кеткендей бардык тармакта иш алып барылып атат. Биз бир эле кепилдик фондунан тышкары дагы Кыргыз-Россия фонду менен да биргеликте иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө ошо ачылгандан бери алар менен тыгыз байланышта иштеп, 1 миллиард 127 миллион доллар жана 9 миллион сомду ушу биздин көбүнчө бул жерде чоң проекттерибиз бар да. Экспортко чыгарып аткан, импорттон алып келип аткан чоң проекттерге, производство өндүрүштөргө берилип атат да бул жерде көбүнчөчү. Ушундай адан тышкары биз дагы мамлекетте түзүлгөн ипотека компания бар. Мамлекетке МИК деп коебуз. Государственный ипотечный компания деп. Ал жерде да иш алып барып атабыз. Биз сыртта калбай алар менен биргеликте бүгүнкү күндө 108 общий объем бардык жалпысына 108 миллион болду. 68 кишиге кредит берилди. Ушундай иштер алып барылып атат. Рахмат. Азыр бизде дагы бир угарман бар экен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Угуп жатабыз. Өзүңүз тааныштырып коюңуз. Менин атым Жолдушалы. Аксы районунун Ак Жол айыл өкмөтүнүн Жолборс айылынан болом. Мына азыр кредитте айтып атасыздар, мына биз караван немесин арабызда центрге барыш үчүн 300 сом акча кетет. Жол киребизге. Абет барсаң кызыл китебиң жок, анан башкаң жок деп ушу ар нерсени шылтоо кылышып коет да. Ала албайсыздар, Эч нерсе ала албайсың, жол кире коратып, кайра анан унчукпай отуруп каласың да. Ушуларды бир жакын эле айыл өкмөттүн өзүнөн бир кандайдыр бир
эме кылып ала турган кылса болбойбу ушуну? Рахмат, урматтуу радио угармандар. Суроолор болсо 39 21 90 39 19 33 телефондоруна бериңиздер. Кубанычбек Касымбекович, Жолчубек Сооронбекович, мына бул сиздерге түздөн түз жолдонгон суроо экен да. Мисалы, жогоруда айтып атасыздар, кепилдик фонд аркылуу же дагы өзүңүздөр ошол ишкана ачканга, өндүрүштү жандандырганга жана башкага көп суммадагы насыялар берилип атат. Мисалы, карапайым калк бутуна туруп кетиш үчүн же короосуна бир 5-10 жандык мал алып алыш үчүн сөзсүз түрдө ошо 100 миң деген, 500 миң деген долларлык же миллион долларлык кредит сурабайт сиздерден. Чакан бир кол жолун мындай бир чыңдап алыш үчүн керек болот да. Ушундай учурда кандай жардам колдоо көрсөтө аласыздар силер? Мисалы, ошондой жарандарга. Азыр дагы бир угарман бар, кабыл алып анан жооп берсеңиздер. Саламатсызбы? Алло, Угуп жатабыз. мен банктардын жетекчилерине суроо берет элем да. Бериңиз, кайдан байланышып жатасыз? Мен Актала районунун Акчей айылынан. Актала, Акчей. Бере бериңиз. Акчей. Анан мен ушу мында 3 жыл 4 жыл мында кредит алдык эле. Кайсыл банктан алдыңыз? Айыл банктан. 4 жылда. Анан 10%тен алгандан кийин банктан 4% кылат экен. Ошондо 14% кетип атпайбы? Бул туура, бул биринчи суроому. Экинчи суроому банктарга чет элден кредит алганда, мисалы, Дүйнөлүк банктан, Азия банктан казо акча алганда бир 0% менен алат, 0,50, 0,70 же 0,1% менен. Ошол кредитти айыл чарбасында иштегендерге жок дегенде 5% менен таратса көбүрөөк кылып алат. Рахмат. Кайра кайтарып берип атпайбы? Мен угумга караганда элдин кайтарымы 99,9% болуп атпайбы? Сиз аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Мен атым Жомарт. Рахмат сизге. Суроолорго жооп берип коесуздарбы, Мен жана биринчи Аксы районунан. Аксы районундагы жолдош Албайкенин суроосуна жооп берейин. Аксы районунда бизде Кербен филиалы бар. Ал жерде бүгүнкү күндө ушул айтып кетпедим төмөндө жанагы айыл чарба кредитин бул февраль айында эле башталат, жана айыл чарба кредити жети дегенчи. Аксакал айтып атат, биз келип кеткенге 300 сом деп. Ушу бир келип консультациясын алып, баардык маалыматты так алып туруп кетсе, ооракерчиликтер болбойт. Мурдакыдай болбой калды. Азыр ар бир эле кредит алам дей бербейт. Себеби азыр сиз айткандай мына бир уй алса дагы бүт түз пайдаланат да. Элдер жөн эле келбейт банкка уже. Мурдакыдай болуп тиги банктан алып, бул банктан алуу деген жок, билесиз. Той берип коюп же жөн эле жоготуп койбойт да. Бизде жана кредитный информационный бюро деген бар. Тиги банкта кредит болсо, бул банктан ала албайт да. Бүгүнкү күндө ушундай талаптар коюлган, ошол менен текшерип, анан азыр биздин кардатууларыбыз акылдуу болуп калды. Бир келип толук маалыматты алса, мен ооракерчилик болбойт деп ойлойм. Эгерде эметпесе, мен телефонумду калтырып кетем. Ошо телефонду берсеңиз, мен ал кишиге түшүнүктүү кылып жакшы жеке кайрылса болот да сизге. Адан тышкары дагы аймактарды өнүктүрүп атпайбыз. Жакында жетекчилик менен ушу именно Жалал Абад областында болуп келдик. Кудай буйруса, биз мына Шамалды сайга дагы ушундай жерлерге өзүбүздүн филиал жана сберкассаларыбызды ачканга аракет кылып атабыз да. Буйруса быйыл планыбызда бар, ачылат. Ачылса, биз ошол жерлерге баягы акча которуу жана кассо тейлөөлөрдү эле киргизбей, ошол жерге бирден кредитный өзүнүн специалисттерди коюп, ушул Аксакалда туура айтып атат. Алыс жакка барбай, ошол жерде тейлеңсин деген менен иш алып баратабыз. Кубанычбек Касымбекович, сизге сөз берели. Жанагындай бир күрөөсү жок, же болбосо азыраак сумма керек болгон учурда жана да учкай айтып кеттиңиз эле, сиздерде мындай чакан насыялоо иштери жүрөт деп дагы бир жолу маалымат берип койсоңуз. Күрөөсүз насыяларыбыз бар. Чакан кредит, Кумтөр чакан кредит, Айыл банк чакан кредит. Канча суммага чейин? 50 миң сомго чейин Кумтөр чакандан алса болот, 10%дан. Күрөөсүз болот бул дагы. Мөөнөтү 1 жылга чейин. Чакан Айыл банк болсо мөөнөтү 2 жыл, 100 миң сомго чейин алса болот, 10% менен. Бул дагы күрөөсүз болуп эсептелинет да. Аймактагы биздин талаптар барбы ушуга? Мындай бир кайсы бир талаптар коюлабы ушуну алыш үчүн? Сөзсүз түрдө талаптар болот. Сөзсүз түрдө талаптар бар. Башка кредиттер болбош керек. Кредиттик тарыхы жакшы болуш керек, таза болуш керек, төлөө мүмкүнчүлүгү болуш керек. Бизден адистер барып жеринде текшеришет. Баягы оосу күйгөн айранды үйлөө ичет дегендей
көп проблемалар болгон, маселелер болгон, башында иштеп аткан. Ошон үчүн биз аябай кылдаттык менен анализ кылып туруп анан беребиз да. Жана Актала боюнча суроо бербедиби агайыбыз? Актала боюнча мен жазып алдым, фамилиясы да болсо жакшы болот эле. 4 жыл мурун болуптур. Комиссиясы эгерде айыл чарба каржылоо программасы болсо эч кандай комиссиясы алынбаш керек. 10% болгондон кийин 10%ты төгүп берет. Андан тышкары комиссия алган бул туура эмес деп ойлойм. Бизде дагы бир Сагынбек деген Facebook пайдалануучу суроо жиберген экен. Саламатсыздарбы? Мага кредит бере аласыңарбы? Малды бордоп семиртүү үчүн, бирок күрөөм жок дейт. Жогорудагыдай эле да, күрөөсү жок. Күрөөсү жок. Айылда жайгашкан болсо, чарбасы ошо 50 миңден 100 миңге чейин алса болот да. Эгер көбүрөөк суммада, көбүрөөк бир ишти кеңири жайылтыш үчүн сиздер менен дагы иштесе болот. Айта кетейин, мына эгерде бул ишкердин жакшы бир планы бар болсо, ошо шарттары бар болсо, анан ошол направленияны чоңойтом деп ойлору бар болсо, бизге кайрылса да болот, ошо банк аркылуу. Биз өзүбүздүн шарттарыбызды айтып кетели, биз 50%-на чейин өзүбүздүн кепилдикти бере алабыз. 50%-ын өзүнүн күрөөсүн коюп бериш керек. Бүгүнкү күндө мына биз өнөктөш банктар менен иштеп аткан келишим негизинде 300 миң сомдон жогорку кредиттерге биз өзүбүздүн кепилдиктерди бере алабыз да. Анан жалпы максималдуу бүгүнкү күндө сумманы биз анализдеп 20 миллион сомго чейин чыгардык. Бул 20 миллион сом кепилди биз ошо кайра иштетүү, өнөр жай менен алектенген бизнестерге бергенге даярбыз. Дагы бир угармандын суроосу бар экен. Коммерциялык банктардын талаптары өтө катуу, жок дегенде мамлекеттик банктар жөнөкөйлөштүрүп койсо жакшы болот эле дейт. Негизи банк системасында бардыгына талап бирдей болобу? Мисалы, мамлекеттик же коммерциялык банк деп бөлүнбөйт да, мисалы, банктарга баарына эле талап бирдей болот. Жанагы тарыхы жакшы болсо экен деп айтып атпайлы. Себеби биз да берип убагында жаңы бергенде кредитти ар кандай проблемалар болуп, анан баардык улуттук банк тарабынан өзүнүн положение процедуралары жазылып, талаптар коюлганда баардыгы эле бирдей болгондо биздин өзгөчөлүгүбүз коммерциялык банктарга караганда пайызы аз болуп атат, анан өкмөт тарабынан жеңилдетилген кредиттер берилип атат. Мисалы мен жана суроого кошулуп айтып кетким келет. Бүгүнкү күндө РСКда 150 миң сомго чейин 12% менен алыста аймакта жайгашкандарга жана 2 үй алайын, 1 үй алайын, же болбосо бир сарайым салып алайын, же болбосо тоого алып өстүрөйүн дегендер бар да. Ошолорго күрөөсүз биз кредит берип атабыз. Бүгүнкү күндө берген суммабыз 5 миллион 553 миң сом 15 айылды камтып атат. 40 кредит берилди да. Ушундай кредиттерибиз бар. Адан тышкары дагы жана аймак деп айтып кетпедим, ушу бизден берилип аткан бүгүнкү кредиттердин немесин айтып коеюн, ушул учурдан пайдаланып. Аймактын шартын айтып бердим. 100 миңден 1 миллион сомго чейин берилип атат. 877 кардарга берилди, 308 миллион бүгүнкү күндө. Андан кийин бүгүнкү күндө дагы бизде келишим деген долбоорубуз менен кредит берип атабыз. Бунун шарттары 100 миңден 2 миллион сомго чейин 14% менен 2 жылга. Бүгүнкү күндө 271 кредит берилди, 150 миллион сомго. Адан тышкары өнүгүү деген продуктубуз бар. Бул кредиттин эмеси коммерческий целдерге максатта да, коммерциялык максатта берилет 15-ден 18%га чейин. 283 кредит бердик, жана 227 миллион сом. Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы, мен 2 суроом бар эле. Биринчи жана электронный деп атпайсызбы? Сону аталышы кандай? Мен мисалы үчүн Элкарт мобайл дегенди колдоном, телефондон бүт жерге электронный төлөйм да. Коммуналдык услуга жана башка которууларда дагы банкка барбайм. Берки ушуга карайбы? Бул биринчи суроо. Анан РСК банкка кетип атат, бул экинчиси эле. Бул РСК банктын бир эмеси бар да. Корпусу бул эмеде Чүй Лавиненко тарапта, главный деп коебу. Площадь. Айта бериңиз, айта бериңиз. Прокуратура маңдайында ошол жерде Илбирс ошол жерде деген аябай тейлөө жагы өтө начар да. 3 жолу бардым, 3 жолу эч кандай маалымат албай кеттим да. Анткени адам көп барат экен, ичи ысык, анан ошол жерде иштеген кызматкерлер орой мамиле кылып эле ушундай болуп атат. Түшүнүктүү, рахмат. Убакыт аяктап баратат. Кыска жооп бериңиз.
Так, сиз Элбирс, биздин Элбирс филиалын айтып атасыз. Бишкекский филиал бүгүнкү күндө. Ал жерде илгери мурда эметкенде выплатной центр болгон, тейлөө борбору болгон, бардык Бишкекте болгон МВД, ЭСГО бардык нерселерди ошол жерге бир жерге чогултуп берилген. Анан кийин филиал болгондо азыркы күндө быйыл Кудай буйруса ал жерде ремонт болот. Ремонт иштерине план бардыгы бар, акча бөлүнгөн. Жакшы деңгээлде Кудай буйруса тейлейт. Директор менен күн сайын байланыштабыз. Бизге деле түздөн түз колл центрибизге арыздар түшүп турат. Биз ошол маалыматты сразу алып иш жүргүзүп атабыз. Кудай буйруса ал жерде жаңы талаптагы здание имарат болот. Рахмат, Айыл банкка кайрылам, бирок жеткиликтүү кеп кеңеш беришпейт. Алар кандай болот, жакшылап түшүндүрүп бергенге милдеттүүбү дейт. Ысык көл областынан угарманыбыз суроо жиберет. Сөзсүз түрдө Ушундай жеңилдетилген жана башкалардын бардыгын алар кеңеш бериш керек да, сөзсүз түрдө консультация кеңеш бериш керек. Адистерибиз кардардан аты жөнүн алып калсак, мен өзүм да байланышайын. Координаторун берип койсоңуздар. Кепилдик фондунан пайдаланыш үчүн сөзсүз өзүбүз күрөө коюшубуз керекпи деген суроо экен. Ооба, биздин талап боюнча мыйзамда жазылган, биз өзүбүздүн колдообузду 50%-на чейин, суралып аткан кредиттин 50%-на чейин өзүбүздүн кепилдигибизди бере алабыз. 50%-ын өзүнүн күрөөсүн коюп бериш керек. Жанагы Сагынбек деген угарман кайра дагы суроо жиберип атат. Мен көбүрөөк суммалайын дегем, жанымда кашар бар, ошону алып, анан ага мал байлайын деп жатам дейт. Демек сөзсүз күрөө коюш керек бул киши. Сөзсүз түрдө. Эгер күрөөсү жетпей калса банктардан, бизден Кепилдик ошо банкка кайрылып, мен өзүмдүн күрөөмдү коюп атам, кошумча дагы кепилдик фонд аркылуу кошуп туруп кредитти бергиле деп суранса болот. Демек, Сагынбек байке, сиз угуп атсаңыз, урматтуу угарман, жашаган жериңиз боюнча РСК банкка же Айыл банкка кайрыласыз, бардыгын сизге түшүндүрүп беришет, колуңуздан келген күрөөнү коесуз, күрөөңүз сиз ала турган суммага жетпейт деген маселе жаралса, анда кепилдик фондуна кайрылат, Туура. Бизде дагы айта кетели, ар бир аймакта өзүбүздүн өкүлчүлүктөр бар. Эгерде кандай бир суроолор бар болсо, биздин телефон 66 49 80, ушуга кайрылып чалса болот. Андан тышкары gf.kg деген сайтка кирип кошумча маалыматты алабыз. Дагы бир суроо бар. Жеңилдетилген кредиттен сырткары айыл чарбасы үчүн Айыл банктан кредит алса болобу деген. Сөзсүз түрдө болот. Айыл чарба каржылоо программасы боюнча 6-дан 10%-га чейин берилет. Эгерде баягы бизде электрондук очередь деп коет, тизмебиз бар. Андан ала албаса, анда 16%-га чейин айыл чарбасын алса болот. Жогорку чеги 16%. 16%-га чейин. Ушундай эле насыялоо сиздерде деле болуп турат да, Бизде РСК банкта деле. 6%-дан 10%-га Анткени чейин. биздин жарандар ойлошу мүмкүн да, жеңилдетилген кредиттер гана берилет айыл чарбасы үчүн жана башка, анан ошон үчүн көп кайрылышат, ошон үчүн баягы ала албай калабыз деп. Демек, башка пайыздык чендери аларды канааттандырса, кайрыла берсе болот, Болот. Мына биз жалпы угармандарга, аймактардагы ишкерлерге, дыйкан фермерлерге, мисалы Азамат Туратбекович, ушул ишин жөндөп кетүү үчүн сиз ошол финансы каржылоо тармагын жакшы билген адис катары кандай кеңеш берет элеңиз? Эмне кылышы керек? Мисалы жаран колунда эчтеке жок, кредит алган жок, бирок ишти баштайын деп турат. Эмне кыларын билбей атат. Эмне кылышы керек? Биринчиден, ошо кардарга мен өзүм баягы кеңешим берип кетип элем. Өзүнүн жакшы бир планы бар болуш керек. Ошо планды ишке ашыра тургандай ошол шарттар бар болуш керек. Андан кийин ошол ача турган бизнесте өзүнүн кандай бир мындай сабаттар бар болуш керек да. Мындай айтканда, ошо жерде иштей турган, өзү алып бара турган ошондой бир мүмкүнчүлүктөр бар болуш керек. Бүгүн биздин Facebook пайдалануучу Сагынбек мырза аябай көп жолу кайрылды, дагы кайрылып атат. Ошол кашарды, базды күрөөгө койсом болобу дейт. Кашарды күрөөгө койсо болот. Эгерде жетпесе, анда кепилдик фондуна кайрылып, жана 50%-га чейин дебеди? 50%-га чейинки суммасын алса болот кепилдик. Рахмат, Сагынбек мырза жакшы түшүндү болуш керек. Эгер сиз бул маселе боюнча дагы кайрылгыңыз келсе, жергиликтүү жашаган жериңиздеги Айыл банк же РСК банкка кайрылыңыз.
биринчи радиодон уккам, жетекчилери жооп берген деп кайрыла берсеңиз болот. Урматтуу радио угармандар, биз бүгүн аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында каржылык кредиттик мекемелер ишкерлерди жеткиликтүү насыя менен кандай камсыз кылып жатат, бул ушул багытта сөз кылдык. Биздин студияда Кепилдик фонду ачык акционердик коомунун төрагасынын орун басары Кожобаев Азамат Туратбекович, РСК банк ачык акционердик коомунун аймактык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Батырбеков Жолчубек Соорбекович жана Айыл банк ачык акционердик коомунун насыялоо башкармалыгынын башчысы Касымбек уулу Кубанычбек болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуз.